Саламатсыңарбы, балдар? География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы азыркы дүйнөнүн мамлекеттик тутуму. Үй тапшырма. Китептин 20-22 беттеги дүйнөлүк өлкөлөрдүн мамлекеттик тутуму менен таанышып жатабыз текстин окуңуз. 25 беттеги номер 5 тапшырманы аткарыңыз. 27 беттеги теманын ачкыч сөздөрүнүн аныктамаларын жаттаңыз. Тапшырмаларды Я класста аткарыңыз. Бүгүнкү сабактын максаты дүйнө өлкөлөрүнүн административдик аймактык түзүлүшүнүн формаларын жана башкаруу формаларын изилдөө. Административдик аймактык түзүлүштүн ар кандай формаларынын пайда болушунун себептери менен таанышуу. Балдар, планетанын ысык чекиттерин атаңыз. Дүйнөнүн өзүн жарыялаган мамлекеттерди атаңыз. Жергиликтүү чыр-чатак деген эмне? Көк каска деп кимдерди аташат? Сепаратизм деген эмне? НАТО кыскартуусун чечмелеңиз. Даярсыздарбы? Демек, балдар, буну дептериңиздерге жазып, жоопту мугалимдериңизге жиберсеңиздер болот. Сабактын планы. Мамлекеттик башкаруунун эки негизги формасы. Административдик аймактык түзүлүштүн негизги формалары. Мамлекеттик башкаруу формасы. Башкаруу формасы бул байыркы Грецияда изилдене баштаган мамлекеттин түзүлүшүн мүнөздөгөн эң байыркы элемент. Тарыхтын ар кандай мезгилдеринде башкаруу формасы ар башка мааниге ээ болгон. Мисалы, агрардык коомдо башкаруу формасынын мааниси бул мамлекет башчысынын орду кандайча алмаштырылаарын, мураска же шайлоо жолу менен болоорун көрсөтүү болуп эсептелинет. Феодализмдин ыдырашы жана монархтардын бийлигинин алсырашы, элдик өкүлчүлүктүн пайда болушу жана бекемделиши менен коштолгон индустриалдык коомго өтүү менен мамлекеттик башкаруу формалары өнүгө баштады. Мамлекеттик башкаруу формасы бул мамлекеттик бийликтин жогорку органдарынын уюштуруу тутумун, алардын түзүүнүн тартибин, ишинин жана компетенциясынын мөөнөттөрүн, ошондой эле бул органдардын бири-бири менен жана калк менен өз ара аракеттенүү тартибин, ошондой эле калктын алардын түзүлүшүнө катышуу даражасын аныктаган мамлекеттин формасынын элементи. Башкаруу формасы боюнча дүйнөнүн бардык мамлекеттери республикалык жана монархиялык болуп экиге бөлүнөт. Республика башкаруу формасы өзгөчө кеңири тараган. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн 3/4 бөлүгү республика. Монархия. Башкаруунун монархиялык формасы дүйнөдө азыраак. Болгону 29 өлкө. Монархия башкаруу формасы боюнча башында император, король, герцог, князь, султан жана башка турган өлкө. Жогорку бийлик кийинки мураскорго калтырылат. Бирок Малайзия менен Бириккен Араб Эмирликтеринде монарх 5 жылга шайланат. Алардын ичинде конституциялык монархия үстөмдүк кылат.
чыныгы мыйзам чыгаруучу бийлик парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө таандык. Монарх болсо падышачылык кылат, бирок башкарбайт. Бардык эле монархиялык өлкөлөрдө падышалык деп атоого болбойт. Өлкөдө бийлик кимдин колунда экендигине жараша, кээ бир өлкөлөрдүн өз аттары бар. Мисалы, Монако жана Лихтенштейн князьдыгы. Монархия 3 түргө бөлүнөт: абсолюттук, конституциялык жана теократиялык. Абсолюттук монархия бул монарх чексиз бийликке ээ жана бийлик мураска калат дегенди түшүндүрөт. Абсолюттук монархияда монархтын бийлиги чексиз. Бирок мындай өлкөлөр дүйнөнүн саясий картасында аз эле калды. Конституциялык бул монархтын бийлиги конституция менен чектелген дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, монарх падышачылык кылат, бирок бийликти башкаруучу адамдар булар башка адамдар. Теократиялык бул бийлик чиркөөнүн башчысына же диний жетекчиге таандык дегенди түшүндүрөт. Демек, балдар, байкагыла картада. Жашыл өңдө конституциялык монархия көрсөтүлгөн. Бул Андорра, Бахрейн, Бельгия, Бутан, Дания, Иордания, Испания, Камбоджа. Конституциялык монархия чыныгы мыйзам чыгаруучу бийлик парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө таандык. Монарх болсо падышачылык кылат, бирок башкарбайт. Монархиялык түзүлүш 1000 жылдардан бери калган, бир кездеги таажынын улуулугун көрсөткөн көнүмүш катары сакталып калган. Мисалы, Улуу Британия дүйнөдөгү эң байыркы конституциялык монархия. Король, ал эми азыр королева, өкмөттүн жана сот системасынын башчысы, куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, Англиялык чиркөөнүн өкмөттүк башчысы. Ошондой эле мурдагы Британия империясына кирген 50 өлкөнү бириктирген Улуу Британия ынтымакташтыгынын башында турат. Король парламент кабыл алган мыйзамдарга кол коет. Нормандарды басып алганынан баштап, ал жерде королдун буйругу салт болуп калган формада король ушуну каалайт деп берилет. Японияда конституциялык монархия. Мыйзам чыгаруучу бийлик парламенттин колунда, ал эми аткаруу бийлиги министрлер кабинетинде болсо да, император салт боюнча мамлекеттин жана улут биримдигинин символу катары кызмат кылат. Кызыл өңдө абсолюттук монархия мамлекеттери белгиленген. Булар көбүнчө Африкада жайгашкан. Демек, бул Бруней, Катар, Араб Эмираттары, Оман, Сауд Аравиясы жана Ватикан. Сауд Аравиясында абсолюттук монархия. Мамлекеттик башчысы король мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийлигин алып барат. Ошону менен бирге ал премьер-министр, куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, жогорку соттун жана диний башкаруучунун милдеттик аткаруучусу. Өкмөт негизинен королдун үй бүлөсүнөн куралат. Эң өзгөчөлөнгөн монархиянын түрү бул теократиялык монархия. Римдеги Ватикан мамлекетинде диндик Рим папасы башкарат. Дүйнөдө монархиялардын саны салыштырмалуу туруктуу. Мурда монархиялык өлкө болуп жүргөн мамлекеттер республикага өтүшүүдө. Кийинки кичейирээк кылымдар ичинде 2 монархиялык режимге өткөн окуя болду. 1975-жылы генерал Франко өлгөндөн кийин Бурбондордун династиясынан чыккан Хуан Карлос монархиянын башына келип, Испания король мамлекетке айланды. 1993-жылы 23 жыл бою республика болуп турган Камбоджа монархиялык формадагы түзүлүш калыбына келтирилди. Республика балдар өзгөчө кеңири тараган. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн 3/4 бөлүгү республика.
Республика мыйзам чыгаруучу жогорку бийлик шайланган өкүлдөргө, парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө тиешелүү башкаруунун мамлекеттик формасы. Саясий көз карандылыкты жеңип алгандан кийин бошонгон өлкөлөрдүн көпчүлүгү башкаруунун республикалык формасын тандап алышкан. Миңдеген жылдар бою монархия башкаруу алдында келген Египет, Эфиопия, Иран сыяктуу өлкөлөрдө кийин республикалык жолго өткөн. Өз кезегинде республика президенттик, парламенттик жана аралаш болуп бөлүнөт. Демек, республикада мыйзам чыгаруучу бийлик парламентте, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө таандык болгон башкаруу формасы. Сан-Марино дүйнөдөгү эң кичинекей өлкө жана эң байыркы республика. Үчкө бөлүнөт: президенттик, парламенттик жана аралаш. Кечиресиздер. Президенттик. Президент мамлекет башчысынын жана өкмөт башчысынын функцияларын аткарат. Чоң ыйгарым укуктарга ээ. Парламентти мөөнөтүнөн мурда таркатуу укугуна ээ. Ал өкмөттү өзү түзөт. Демек, президенттик республика бул АКШ, Аргентина, Бразилия. Парламенттик өкмөттү премьер-министр башкарат. Президенттин ролу кыйла төмөн. Бул Германия, Италия, Израиль, Индия. Негизги фигура президент эмес, өкмөт башчысы. Иш жүзүндө өкмөт башчысын чоң укук берилгендиктен президенттик республикасынын айырмасы жок эсеп. Мисалы, бул Франция, Россия, КМШнын көп өлкөлөрү. Аралаш бул парламенттик жана президенттик элементти айкалыштырат. Картада, демек, республиканын түрлөрү көрсөтүлгөн. Көк өң менен толугу менен президенттик республика мамлекеттери. Бул АКШ, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Перу, Уругвай, Парагвай мамлекеттери. Жана ошондой эле президент парламенттик системасы. Бул мамлекеттер Евразияда жайгашкан, Африкада жайгашкан мамлекеттер кирет. Парламенттик республикаларга Исландия, Ирландия, Финляндия, Польша, Германия, Румыния, Украина, Турция, Ирак, Индия, Монголия, Эфиопия, Тринидад и Тобаго. Ушул мамлекеттер балдар парламенттик республикалар. Мамлекеттик түзүлүш. Кайсы гана өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшү болбосун, алар администрациялык аймактык бөлүнүштөр менен мүнөздөлөт. Ушуга байланыштуу бардык өлкөлөр унитардык жана федерациялык, конфедерациялык болуп үчкө бөлүнөт. Демек, унитардык бул структуранын унитардык формасына ээ болгон административдик аймактык бирдиктерден турат. Алар борбордук бийлик органдарына баш ийишет жана алардын аймагында өз алдынча башкаруу бөлүктөрү жок. Дүйнөдө унитардык түзүлүштө мамлекеттер басымдуу. Федерация болгону 22 гана өлкө бар. Демек, федеративдүү бул түзүлүшүнүн унитардык формасына ээ болгон мамлекеттер бир бүтүнгө бириккен, белгилүү бир көз карандыкка ээ болгон жана өз бийлигине ээ болгон өзүнчө федеративдик бирдиктерден, республикалардан, жерлерден, мамлекеттерден жана провинциялардан турат. Ал эми конфедерация жалпы максаттарга жетүү үчүн түзүлгөн суверендүү мамлекеттердин бирлиги. Анан алар өз ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн биргелешкен бийликтерге өткөрүп беришет. Мисалы, Австро-Венгрия, Швейцария. Демек, байкаңыздар балдар. Президенттик республикалар кайсыл мамлекеттер экени көргөзүлгөн. Индия бул парламенттик республика.
Куба социалисттик республикага кирет. Иран ислам республикасына кирет. Канада бул ошол Британиянын ынтымакташтыгынын курамына кирет. Жана ошондой эле Австралия. Бийлик мураска өткөн мамлекет монархия болуп саналат. Падыша бар, бирок мамлекетти башкарбайт. Бул монархиянын конституциялык монархиясы. Монарх бир эле убакытта светтик башкаруучу жана чиркөөнүн башчысы болгон мамлекет теократиялык монархия болуп саналат. Өлкөнүн мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги эл тарабынан шайланат. Бул республика. Кытай, Түндүк Корея, Куба, Вьетнам мамлекеттеринин эмне окшоштугу бар? Булар балдар социалисттик республикалар. Демек, сабактан эмнени билдиңиз? Сабакта кандай жаңы түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бере алдыңызбы? Сабактан эмнелерди үйрөндүңүз? Ушул суроолорго жооп берип, өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Үй тапшырма. 20-22 беттеги дүйнөлүк өлкөлөрдүн мамлекеттик тутуму менен таанышып жатабыз деген текстти окуңуз. 25 беттеги номер 5 тапшырманы аткарыңыз. 27 беттеги теманын ачкыч сөздөрүн, аныктамаларын жаттаңыз. Тапшырмаларды Я класстан аткарыңыз. Балдар, бүгүнкү ушуну менен биздин сабак аягына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.